Дагы бир ФБСтин чоң бир плюсу достор, ФБСта деген хранениеге төлөбөйсүздөр. Эми өзүңүздөрдүн складыңыздарга эле акча төлөбөсөңүздөр, Wildberries'тин складына акча төлөбөйсүздөр, анткени ансыз деле товар сиздерде турат, Wildberries'тин складында эмес. Так что Wildberries'тин складына место ээлебей элесиздер. Бул сиздерге деле өзүнчө бир плюс. Өзгөчө аябай чоң количествода товар киргизип алгандар бар. Булардын товарлары өтпөй баштагандан бир жерден кийин хранение деле аздыр көптөр акча жей баштайт. Бул жагымсыз көрүнүш. Бирок эгерде товар өзүңүздөрдө турса, өзгөчө жаңы баштап жатканда товар үйүңүздөрдө эле турат, бул товарга деген сиздер акча төлөбөйсүздөр деген сөз. Wildberries'тин складында болсоңуздар, анда хранение үчүн акча төлөйсүздөр. Бир кийинки ФБС'тин плюсу достор, комиссияны салыштырмалуу түрдө азыраак төлөйсүздөр. Wildberries жаңы башталып жатканда мындан бир 6-7 жыл мурун комиссия 38% болчу. Бул аябай көп болчу. 100 сомдук товар сата турган болсоң, 38 сомуну Wildberries'ке комиссияга төлөп берчүсүз. Бирок кийин бул азайып 15%ке түштү. Азыр кайра 18%ке көтөрүлүп калды. Кээ бир товарлар 15, кээ бирлер 10, кээ бирлер 18 иш кылып, ФБО менен иштегенде достор, максимальный комиссия 18%. Бирок ФБС менен иштейм дей турган болсоңуздар, сиздердин төлөй турган комиссияңыздар салыштырмалуу арзан. Акыркы жолу 10% болчу, ага чейин вообще эле 5% болчу. 5% болгондо өтө сонун эле, азыр бирок 10% болгондо деле 18%тен көрө 10% менин оюмча салыштырмалуу жакшы. Андыктан бул деле мындай көп объем менен сата турган болсоңуздар, ортодо аздыр көптүр немесин ойнойт. Акчаны ойнойт. Ошол 8% ортодогу айырмачы. Иш кылып достор, комиссия арзан.